Бүгін 21 майда Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын алдында митинг болду. Чогулган эл муфтийди шайлоо туура эмес жүргүзүлүп жатканына нааразы. Алар боз үй тигип алышып, маселебиз чечилмейинче кетпейбиз дешүүдө. Республиканын аксакалдар бакай коомунун төрагасы болом Токтобай Назаралиев. Мен бул муфтиятка каршы болгон жерим биз 3-4 ай мурун кат жаздык. Мына уламалар 7 облустан алгыла, калыс кылгыла десек, улар 4-5 өстөрү билип, мына жерде Молдо Сауыр деген бар, Алдыманап, Надыр Молдо дегендер 30 жылдан бери Кыргызстан састып келети булар. Өстөрү билгенин кылып, бул мамлекетке да баш ийбей калган булар. Міне десе сооронбай ишенген, Кудайга ишенбей калган булар. Ана мурун Бакиев ишенген, яны Илмияны Шопур ишенип, булар өз билгенин кылып калган. Эми биз 3 ай мурун кат жаздык эле. Мына Абибиллону кетиргиле, уламалар тарасын десек, булар болбоду да Кыргыздын эли менен ойноп атыр булар. Эми ойносун, бүгүн комиссия кылат экен да, булар өстөрү шайлаган муфтини кылат экен. Биз ага каршыбыз, кыргызстандыктар. Биз Садыр Нуркожоев менен Ташиевке кайрылат элем. Булар коррупция 120 кой чимкирик депутаттар эчтеке эмес. Муфтияттын доходу Бишкек шаарынын доходунан көп. Biz 2 yıldan beri 18 milyon dollарды eseptegen jokpuz prosentin. Kança degen bitir sadaka geldi, bunu eseptegen jokpuz. Bular özü ceybere John Terrell dinlemek. Umraga varat 70 bin menen varat. Bular 3350 dolar menen var, 284 bin menen el var. Bunu cevatırı bular. Kanday akısı var. Biz oşon üçün kalız, jet obrusun aksakalları gelet, 453 aylık birden, 44 rayondan birden, 30 şahardan gelet. Biz oşon ormenen, anan kalız kimdi olsa, oşon şaylap koyuyoruz biz. Bulardan görgüsken 5 evi bırak, biz koyuyoruz bunu. Ата, siz айтпайсызбы, коррупция деп ошого далилдериңиз барбы? Бар. Булар президент барган деле ошол. Булардын коррупция мындай. 2 жылдык Гафур Султан үчүн элдин акчасы 18 миллион кайка кетти. Булар процентке берди. Былтыр ажы болбой калды коронавируске карата. Президенти деле колдоо. Муну келип банкка салып каалагандай ойнотуп атыр булар, өздөрүнүн жумушун иштетип. Мына коррупция ушул. Экинчиси bitir sadakan eseptegen jokpuz. Biz azı kösömөл komissiya түздүк. Түзүп har bir oblaska varıp, har bir meçittin moldosun sen kança bitir sadaka ötküsün dep biz atçottan avuz. Maksat 7 yıl boldu, 7 yıldıgına çaçavuz. Mana bizde kıla tuğan tala uşul. Biz yaşlarga kılıp bere tuğan tala uşul. Bizge kısmat gerek emez balam. Biz kalız Kırgızistan'da jaray turgan östün baldı. Tündük düştük yok bu yerde. Birisinden jakşı olsa Prezident Kırgızstandık. Dinin presidentin muftini jakşı şaylap alabız biz. Uşul benden ayta turgan. Başka narasılık, men uşuğa gelip narasılık kılıp boz üy tigip atırım yerde. Uşul boldu. Боз үйдү siz tiktиңизби? Mına jet obrusunda aksakallar tiktik. Bunlar barıp gelip bu goskomissiya Uşul boldu. Эмне ошону Ütünüp turbayız. Kaçan çeçilet. Anan Sadır 24 Norsiyaga varıp gelsin. Anan şu yerge ağa çeyin jet obrusunda aksakalları gelet. Biz hökümetten gazetesize sorabayız. Küncülü. Okat sorabayız. Her kimin gelgen öz okatın özün al göndüren kılıp geldi. Kavar verdim ben. Uşul. Biz memleketi bunu ver, anı ver de aytpayız. Gazetesize ver de aytpayız. Boldu. дагы келишеби кишилер? Gelet. Mına hazır Talas'tan geleyatırı, Batkenden, Oş'tan, Jalalabat'tan, Göl'den, Narın'dan. Men nizalı çeç albayım. Kızım, Jetobrust'un yaşları var. 40'tan 20'dan 40'a çeyin baldarga kayrıldık. Ökül bolgula dedik. 40'tan 60'a çeyin ökül bolgula dedik. 60'tan 80'e çeyin kalış baldar çoğulgula, çoğu çeçeli de biz şunday kıldık. Bizden kıla tuğan cumuşuşun. Başka yok. Ошончо жылдан бери ревизордо болуп иштедим, каржы башчы болуп иштедим. Чүйдүк. Эмне үчүн силерчи? Муфти 9 жыл медресени бүткөн, тиги Пакистандан. Анан Черкосту бүттү, 200 казылтып силер шайладыңар. А эмне үчүн азыр Молдо Шакир келип калгандан силер отказ бересиңер? Ушуну айткылачы, өзүңөрдүн образованияңар барбы? Анан силер бир айдан Икрамжан Илмияров 14-жылы курултай болгондон кийинчи
эле муфтини шайлагандан кийин силерди 14-жылы 34 7 туугандан жок кылып эле силерди шайлап койду го. Силер законно иштеп атсыңар. Болду, сиз сүйлөсөңөр да. Хат булар менен качат. Орозду сыйлады. Келди. Жок, эмес айтсыз, талап жок. Кыйкыра бергенде болбойт. Талап мындай. Хат булардан кетесиз. Жок, болду. Арысты айтып коеюн. Бир-бирден сүйлөйүн. Мыйзам чегинде арыс менен кайрылганбыз. Мына Абибулла Кадырбердиев Россияга секретный кат жазган. Мына Арыстанга билет. 6 ай мурда кат жазып, Россиянын муфтийине жардам сұраған. Россиянын муфтий бизге кат жөнөтүп койду. Биз ошо каттын негизинде мынабу Абдышүкүргө окшогон көптөгөн биз немелерди критикалабыз, жок кылабыз дагы өзүбүздүн бийликти узатабыз деген. Бул катын боюнча анык өзүнүн колу бар. Ошону биз арыз бергенбиз. Андан тышкары мечитте бул уяз сөздөр баян кылган. Баянын видеосун койгула. Ачазына биз тыгып алды деген уяз сөздө баян кылган. Ошонун негизинде Молдо Сабыл айткан токтосуз кетиш керек деген, бирок аны кетирбей Бурканов деген кармап отурат. Арызбек Бурканов. Анан булар сүйлөшүп кылып Арипов деген теологду муфтий кылабыз деп Молдо Сабыл мынабу Абдуманап карыла сүйлөшүп туруп теологду муфтий кылабыз деп атат. Теолог бул салттуу динге каршы. Биз Матулудай акыйда Имам Азам Маскауындагы жолубузга теологду биринчи жолу алып келем деген мына Абдуманап кары 7 жылдык айлыгын төлөп койсун. 4 киши светский диплому жок булардын. Молдо Сабылдын буну светский диплому жок, 7 жыл 100 000 доллардан ашык айлык алган. Буну да төлөш керек. Себеби ушул уламалар уруксат берген. Абибулла Кадырбердиев буларды 7 жыл айлык алганы 25 000 айлык алышкан. Командировочный менен 30 000 40 000 чейин. Буну госкомиссияга да бергенбиз. Бергенде булар тоготпогон. Мен 6 ай мурда айткам, мен жаңжал чыгып кетет. Мына булар президенттин атынан мына жерде видеодо сүйлөшүп атат. Мына угуп турдулар. Садыр Нуркожоевич бизге уруксат берди. Биз Гафуров Султанды алып келип коебуз деп мына видеосу бар. Мына жерде турат. Садыр Нуркожоевич айтты, мен жолукпадым дедилер. Булар айтышты, жок дейт. Садыр Нуркожоевич жолукту деп мына видеодо тасытып атат. Садыр Нуркожоевич буну каматыш керек буларды. Эгерде президенттин атынан калпайса, буларды Молдо Сабылды сүрөттөрү да бар турат, Баткенде түшкөн 10 чакты болуп туруп. Эми булар теологду алып келип биздин салттуу динди жок кылабыз деп атат. Эрдогандын адамын алып келебиз деп атат булар. Ниязалы Арипов жогорку кеңештин депутаттын бир тууган үкөсүн алып келебиз деп мына Абибулла Кадырбердиев, Молдо Сабыл мына ушул эки киши мына төртөөбү ушул комиссияны башкарып жатат. Бул кишилерге айткам, аке бир уят болуп каласыз. Теологдун бизге эмне кереги бар десек, булар укпай калбады. 10 жолу арыз бердик, карабай койду арызыбыз. Жатат, мына арыз минтип айтты. Колуңардан келгенин кылгыла деди, мына 6 айдан бери. Эми биз Садыр Нуркожоевичке түз кайрылып мына арбасыз келип отурабыз. Мынакей 7 областтан аксакалдар чогулуп кетти. Мен да угуп мынакей келип калдым. Менин арызымды булар карабай жатышат. Туугандар, бизге Баткенде кыйынчылык болбаса, Кунтөрдө кыйынчылык болбаса, булар президент колдобостон Ариповду өзүнүн адамын алып келебиз деп мусулмандар бөлүп чыгарып, мондай туңгуйга алып келип койду. Булардын чечимдерин эч ким кабыл кыла албайт. Уставга туура келбейт. Булардын светский илимдери жок. Мен кайрылуу жасагандан кийин өздөрү арыз жазып, уламалыктан кетиш керек. Булардын комиссиясы мыйзамдуу эмес. Эмне дегенде дипломдору жок. Айтсын бар болсо, мына булар. Не деп жооп бересиз ушуларга? Эне мындан чыгады, мына. Жок, мага биз жооп берип койсок, биринчи Россияга булар кат жазган. Жооп берип койсун ким? Жооп берип койсун. Ортодо турган киши катары мен биякта борбордук текшерүү комиссиясында мүчөсүмүн. Мен деле эртеңисине катыша турган адаммын. Бирок бул жерде мен сиздер дагычы алымдарды өсө тебеле бербегиле. Бияктар баштары көтөрүлгөн адам келип эле тиги мындай деп баарын билесиңер. Курултай эмнисин ошон үчүн мен акыйкат нерсени айтып коеюн. Курултай жылдырганда бул аттестациялык комиссиячы, бул атайын алымдар кеңеши шайлап иштеп аткан адамдар. Ошол курултай 5 апрелге коюлганда ар кандай себептер менен сиздердин азыр айтып аткан Абибулла Тияка анан саясий боек болуп кеткен үчүн алымдар кеңешинин коркутуу-үркүтүүлөр дагы болгон үчүн экинчиден дин комиссиясынын тиги төрагасы Медердин шалакылыгы менен ушул жанагы өйдө жактан тигини койсун деп, теологду койсун, муну койсун деген эмелер кетти деп, ар кандай оюндар мененчи. Мен аны тиги төрагасына айткан жокмун, өйдө жактан айтып атам. Бирок
бир баса бергиле тең дин комиссиянын төрагасы шалакылык кылган. Жылдырбаш керек болчу отур, жылдырбаш керекпи? Убагында өткөрүш керек болчу. Мен ошондо айткам, бекер эме кылдыңар. Айна жок, биздин алымдагы мисалы комиссиялар жылдырганына туура келген, муну туура түшүнгүлөр. Азыр бияктын эң эмеси, мындайча айтканда, кандай десем, билбестиги келе турган нерсеге кичине убакыттычы, булар сынакты жанагы эмени айтылбай 26 алымдар кеңешинен эмесичи, ошол эртерээк айтылганда бул нерсе болбойт эле. Аксакалдардыкында биз туура түшүнүп, Ниязала кетиш керек, анан тиги шакирдики өтпөй калды. Бул жерде жалпы кишилердин укугун айтыш керек. Алымдар кеңешине 26 киши эмне үчүн өтпөй калды, БТКга 308 киши садакка келбей калды. Ошону апелляциялык комитет Атайын Силерге протоколуна бергенден кийин анан апелляция берип мыйзам чегинде кетиш керек. Биздин эң бир эме убакыт ушуга келип калды да. Ошон үчүн биякты дагы тебелей бербеш керек. Азыр биргеликтечи биз муну коебуз, тигини кетиребиз эмес, бир жыйынтыкка келип турчу. Мына сынак азыр болгон атат, боз үй тигилип, бүт Кыргызстандын семьясы дагы эме да келди. Отуруп алып азыр чечпесекчи, азыр болбойт. Ар келип Абдуманап карыны алымдар кеңешин уят. Келип ар бирин келип такай берген. Азыр мен айтып коеюн, акыр айтып коеюн. Ошол үчүн мен камсыздык иретинде айтып атам. Азыр ошол дин комиссиясынын төрагасы бул жерге жооп бере турган ГКМнын дагы эмелери кеш керек болчу. Бүт 2-3 күндөн бери Facebook'та бул талкууланып келген. Наплевать болуп калды да. ГКМ да иштебейт, эме да иштебейт. Айна жок айтканда дин чөйрө эметип алгыла деп атат. Ошол үчүн азырчы мен силерди баарыңар эле тааныйм го. Азыр чогуучу мына атайын активисттер жүрөт, аксакалдар жүрөт. Биз урушпашыбыз керек. Азыр чыгып турупчу, эмне кылышыбыз керек? Ошону чечип алмайынчачы бул маселе чечилбейт. Алымдар кеңешинин да эмеси болбойт. Ошон үчүн биз эме кылып өрбөйлү, муну кетирип, муну келип эмес, туура мыйзам чегинде чечели. Сиз дагы ушул Гомор кеңешинде кемесизби? Жок, комиссияда киши бар, бирөө бар. Алымдар кеңеши өздөрүнүн чечими менен ошол курултайга даярданып жатканда 8 мүчөсүн анан биздин комиссиядан бир өкүл катары көрүп атасыңар, бул диний чөйрөдө ар кандай топтор бар. Алымдар кеңешинин ичинде дагы мындай негизи бирдиктүү эмес деген. Анан кийин ошол себептен бүт баарына мындай тегиз карап, бирдиктүү, адилеттүү болсун деп, мисалы өзүбүздөн болуп калбасын деп, мамлекеттик органдардан дагы өздөрүнө мындай комиссияга мүчө катары эметилген. Ошол азыркы күнгө чейин бардык негизи протоколдор бар. 3-4 отурум болду. Отурум болгондо мисалы өзүңөр билесиңер, 2-3 айдан бери мисалы маалыматы менен Facebook'та маалымат чыгып атат. Алымдар кеңешинин каттоо комиссиясынын отуруму болду. Мынчанчы күнү болгон жатат. Мондай документтерди алып келгиле, ушундай маалыматтар. Анан кийин акыркы жолу ушул бардык маалыматтар келди. Келгенден акыркы отурумда бардык документтерди карап, талаптар бар. Жөн эле киши келип, мисалы алымдар кеңеши же борборлук текшерүү комиссиясынын төрагасы же муфтий боло албайт. Ар бирөөнүн талаптары бар. Талаптар бул Кыргызстан мусулмандарынын уставында жазылган. Муфтий болуш үчүн бул талаптар керек. Алымдар кеңеш болуш үчүн мондай талаптар керек. Борборлук текшерүү комиссиясынын төрагасы болуш үчүн мондай. Ушул талаптарга жооп бербеген кандидаттардын документтерин алып койдук. Калгандарын бар. Кандай талаптарга жооп бербеди? Ошол канча адам мисалы азыр айтып жатат. Сиз жалпысынан айтып бересизби? Канчадан тапшырды эле, алардын канчасын кабыл алган, канчасын кабыл алган жоксуңар? 8 адам. Мисалы булар 26 деп атат. Жок, муфтий кызматына 8 адам тапшырган. 8 адамдын 6-сы өттү. Экөөсүнүн эмне себептен өтпөй калган азыр айтты. Мисалы, бирөөсү 5-курста окуп атат. То есть жогорку себептик билими жок тууралуу. Ал ошол уже талапка дал келбейт, документ алынды. Экинчиси диний билим берүү, жогорку диний билими жок. То есть ал медресени бүттү деген маанайда да. То есть биз бүт баарын фактылар, то есть документтерге таянып, комиссиянын бүт баардык чечимдери единый, то есть бирдей. 8 адамдан 6-сы өттү, бул деле жакшы туурабы? Бир адам деле алып койгон жокпуз. Анан кийин азыр бул адамды колдоп атат, тигил адамды колдоп атат, өзүңөр эле көрүп атасыңар, бир эле маалда бул колдоп атат, тигин колдоп атат деп өздөрү чаржайып болуп атышат.
То есть бул жерде эч кимди болгон жок. Биз даже заседание болду элек. Бүгүн именно отурум болуп, бүгүн документтерин карап, ар бир адамдардын муфтийликке кызматка эметкендерди тапшыргандардын платформаларын карап, муфти болгондо эмнелерди аткарасыңар ушул 4 жылда, кандай эмнелер, ошонун баарын карап, андан сырткары дагы акын болуп калсын. Азырында мындан сырткары дагы эмелер бар. Диний, мисалы, элден түшүргөн, мисалы, фейк, Курандан, хадистен биздин ошол комиссиянын мүчөлөрү түзүп келишти. Ошол бардык суроолорго отуруп, мисалы, жооп берет да. Канча элден суроо түзүлүп келген болчу, ар бир сабактан предметтерден ошолордун баарына жооп берип, анан өзүнүн платформасын айтып, ошондон кийин гана жеңилдик чыгат. Азыр бизде бул нааразы болгон тарап ошол мамлекет, бийлик, мамлекеттик дин иштер боюнча сиз иштеген комиссия аркылуу кийлигишип атат. Жок, шайлоо деп айтып атат. Жок, бул мисалы бул жерде айтып жатат. Мисалы комиссиянын иши булар айтып жаткан жаңа дооматтар бүгүнкү иш-чарага вообще тиешеси жок. Мисалы булар айтып атышат, Алымдар кеңешинин төрагасын алдыла деп атат. Төрагасын алган бул вообще башка иш. Бүгүн комиссия бул жаңа муфтийлик кызматка дайындалып талапкерлерин койгон адамдардын бүгүн конкурс болуп атат. Ал киши башка киши. Аны өзүнчө иш кылса болот. Просто бүгүн ушул комиссиянын ишин ушинтип тоскоол кылып жокко чыгарган жатышат да. Эмне максатта бересиз? Мисалы, ар кайсы бизге бул адамдар биз 7-8 жолу калып алганбыз. Мунун баарын кылган ошол.